Мен bir azırak kayırıl жасағым келіп атат. Бұл азыркы шайлоо өнөктүгүндө болуп аткан бардык партияларга, бардык партиянын жетекчилерине жана жалпы Кыргызстан мусулмандарынын бардыгына. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мусулмандар. Бүгүнкү күн дагы бүтөт, эртең күн да келет. Тойдун болотунан болоору кызык дейт. Азыр куш адамдар бири менен бири урушуп, талашып, сүйлөшпөй калып, душман болуп атышат. Мына саналуу күндөрдөн кийин, шайлоо бүткөндөн кийин биз шайлаган, биз ошолор үчүн мушташып аткан адамдарыбыз тооктун жагаткан жөжөсүндөй болуп, ээрчишип, жетилешкен бойдон бири менен бири кучакташкан бойдон парламентке чогуу кирип кетишет. Алар ал жерге барганда бири менен бири урушпайт. Алар ал жерде ынтымак болуп, кофе брейк ичишип, башка кылып, өздөрү ишин алек болушат. Жашоо улана берет кадимкидей. Жашоо бүгүнкү менен бүтпөйт. Ошон үчүн сен шайлоо үчүн же бирөөнү колдой турган болсоң, өзүң колдо. Эгер ошого чакыргың келип, ошонун туура экенин билсең, анда жөн эле чакыр, бирок ошол себеп үчүн башка бирөөнү жамандаба. Башка бирөө көрү казба. Башка бирөөнүн айыбын ачпагының. Sen аны менен балким 5 жыл, 10 жыл катташпай каласың. Сен ким үчүн урушуп аткан болсоң, ал сен каршылаш болгон, колдогон адам экөө тиякта катарлаш отуруп, кадимкидей маселе чечип, тиричилигин кадимкидей уланта берет, аны көрүп келатабыз. Ошон үчүн сен бүгүнкү менен жашаба, эртеңки күнү урматтуу бир тууганым, урматтуу карапайым элим, эсиңен чыгарбагының. Экинчиси, урматтуу партия жетекчилери. Биз кимди колдойбуз? Biz el şaylagan, eldin kızmatın kılgan, kızmatı menen bağlangan adilеттүү adamdardı koldoybuz. Jeke men özüm çubagacı, je menden başka bir dini moldeke, je başka bir adamlar hiç bir partiyanın, je hiç bir cemaatın mençigi bolup kalbaş gerek. Biz uşul bir 20 gündük nese üçün, naragarak barsa 5 yıllık tarih üçün adamdарды сатып кетүүнү, адамдардын даражасы төмөн түшүрүүнү, же адамдардын сүрөттөрүн алып, сөздөрүн алып, өзгөртүп, ошондо монтаж кылып, башка бир нерселер чыгаруудан этият болушубуз керек. Эч убакта биз адамдар сатып алган эмеспиз. Адамдарды кул кылып алган эмеспиз. Карапайым адамдар бардык сөз туура эмес түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошолордун жөнөкөйлүүлүгүнөн, алардын карапайым экендигинен, алардын көптөш этибар кала бербегендигинен, айтылган сөздөрдөн, туура маани чыгып аткан сөздөн туура эмес жака буруп жибергенден биз Кудай астында күнөөкөр болуп калабыз. Балким бүгүн ийгиликке жетишибиз мүмкүн, бирок эртең Кудайдын астында өтө чоң күнөөгө батып калуубуз мүмкүн. Ошондуктан келгиле, бардыгыбыз кыргызстандыкпыз. Бардыгыбыз Кыргызстандын келечегине, Кыргызстандын элине кызмат кылган аракетинде болуп турабыз. Ошондуктан мусулманча, жигитче болгон аракетинде бололук. Алдабайлык, алдоонун түбү жакшы эмес болот. Зордобойлук, зордуктун түбү кордук деген элибиздин накыл кеби бар. Кудай таалам бардыгыбызга ыймандуулук берсин. Кудай таалам бардыгыбызга ийгилик берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай таалам элге, жерге жана динге кызмат кыла тургандарга оомат берип, ал эми карапайым эли ойлобостон эптеп эле бийликке жетип алам дегендерди Кудай таалам өзү менен өзүн алек кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.